Hasan ibn Ali, Peygamberimizin neveresi, Ali'nin balası Hasan. Vasafahu ahaduhum, Hasan'da mündip sıfatlaydı. Kana iza aqbala fekannama aqbala min dafni hamimin lahu. Daim biz Hasan'a joluqqanımızda bir jakınından ayrılgan adamday körötülük deydi. Daim bir ne şu kaygılı janaqında ne jaşoğu ne de bolun deydi. Fa iza jalasa fekannahu asirun umira bi qat'i raqabatihi. Eger bar bir jerge oltura turgan bolsa, janaqında başın alınganга buyruk çıkkan janaqı kılmışkerdey olturat deydi. Azır başını bir alıp ketip kaldırıp tütelep korku olturat Allah'dan deydi. Ve iza zukratin nar fekannama lam yukhlaq illa lahu deydi. Eger tozaq jönde süylene turgan bolsa, tozaq şul Hasan gele jaralgan bolsa gerek de oylap ketetlek deydi. Antkeni tozaq şol men ele kirem dep elesteti bu şunçalık tozaq desegende korkot ele deydi. Bugün biz mol avalda tozaq alıp barat degenge karabastana annamam la yadkhulul janna. Uşakçı başka söz taşıganlar beyişke kirбейт дегенingizге карабастан, бирок не бүгүн ушактын башканын баарын несин модасына айлантырып алдык. Урматтуу жеңелер, апалар, эжелер, мен сиздерге жанатан бери бир канча нерселерге токтолдум. Ошолордун катарында эми фазаккир файна зикрутан фаул муъминин эскерткин уймандууларга пайда берет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баллигани валау ая. Менден бир аят болсо дагы жеткиргиле дейт. Менден бир аят болсо дагы жеткиргиле. Алуму мағдыраса иза салахал муштама. Ене бұл мектеп, егер ене оңолса коомчулук оңолот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимге Аллах таала ыймандуу аял берген болсо, дининин жарымы туруп тур, калган жарымын толуктап алсын дейт. Егер апалар таква боло турган болсо, апалар ыймандуу боло турган болсо, коомчулук оңолот экен. Апалар түз жүрсө, кыздар түз жүрөт экен, келиндер түз жүрөт экен. Мына ошол Аллах тааланын сүйкүмдүү пайгамбарларынан болгон пайгамбар Иса пайгамбар мына ошол enесин ататалат Кур'анда. Enesi аркылуу дүйнөгө келген. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды дагы аял дүйнөгө алып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дават кылганда биринчи мусулман болгон аял. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам элдин бардыгы мажнун, жинди, сахир, сыйкырчы деп кууп чыкканда бир гана ошол Хадичени өз колдоп турган. Hazreti Umar'dın Müslüman boluşuna sebepçi olgan ayal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıddık menen Mekke'den Medine'ye kaçıp baratıp sahurda jatkanda 7 aylık boyunda var Peygamber'e tamak taşıgan Asma bint Abu Bakr. Abu Bakr'dın kızı ayal. İslam tarihindeki en çok algaçkı gelişimler Peygamber'di Medine'ye alıp gelsek dep Peygamber'e kelgen 70'ten aşık sahabanın arasında delegattın içinde 2 ayal bolgon. En avval kurç жашырын жолугушууларга дагы аялдар келген, аялдар катышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мына ошол динди сакташ үчүн пайгамбарга зыян берген, тынчтык бермеген, мекенден кууп чыккан капырларга каршы согушу, Бадыр согушунда дагы мына ошол бир аял бир канча баласын кошуп берген. Ухудта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында коргоочусуз калганда мына ошол кээ бир мусулмандарды ооруса башкасы айыктырам деген Adashmasam Nasiba деген ayım Peygamberdi korgogon, Uhud'da Peygamberdi korgogondagı ayal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di bakkan, sütenege vergende emizgen ayal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enesinden ajıraganda 8 yaşından başlap Abu Talib'nin ayalı Fatime'ni öz alıp ошол ayalı töröp östürüp karap kiyimin juu başka alıp karagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di koldogon, jardan bergene, ey Muhammed sen adep ahlagың жакшы, sen tuğandar менен мамилени оңдойсуң, sen жалган сүйлөбөйсүң, sen бейбечарага эшигиң ачык, сага Алланын зыяны келбейт деп, элдин бардыгы жүз уйруганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колдогондагы аял. Демек, урматтуу эжелер, апалар, ислам дининде балдардын ыймандуу болуусунда, эрлердин ыймандуу болуусунда сиздердин ордуңуздар чоң. Семьяда сиздердин колуңуздардан баары келет. Демек, бүгүн элге кызмат кыла албасак дагы, көчөгө чыгып Qoşnanın balasına, qoşnanın köyösüne айтпасак дагы, койнуңда жаткан күйөөңдү, өзүң төрөгөн балдарыңды тарбиялаш, сизге өзүн бүгүн милдетибиз. Кээде билбеппин, байкабаптырмын, эми үйрөндүм дешибиз мүмкүн. Бирок эң жакшысы мына ошол билгенден баштап оңолгон, билгенден баштап айткан деген. Энелер оңолсо, коомчулук оңолот экен. Өзгөчө апалар, сиздерди Аллах Таала ал-жаннату тахта aqdamil ummahat 5 enelerin tamamı астында деген. Ролуңар чоң, ордуңарды билгиле. Силердин ислам тарыхында, силердин адамзат тарыхында негизи 5 канчалык бийик, түбөлүктүү, улуу жай болбосун, силердин ыраазычылыгыңарга байланган. Эми ошол 5ке кирүүнү каалай турган болсоңор, силерге Аллах Таала 5ке кирүүнү дагы жеңил кылган.
Аял заты бейишке кирем дей турган болса, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Иза салатил маррату хамсаха", егер аял киши 5 вакыт намазын окуй турган болса, "Ва хафизат фаржаха", уяттуу жерин намысын сактай турган болса, "Ва ата завжаха", күйөөсүнө баш ие турган болса, "Кыйла лаха яумал кыямати", кыяматта ал аялга айтылат: "Удхилил жанната мин ай абвабил жаннати биши абвабил жаннати ши'ти", эртең кыяматта бейиштин каалаган эшигинен кире бер деп айтылат экен. Намазыңызды окусаңыз, уяттуу жериңизди сактасаңыз, күйөөңүзгө баш ийсеңиз, эртең кыяматта Зоракан Айшакан бейиштин каалаган 8 эшигин тандап кирет экенсиз. Кимисинен кирсең кире берсең, намазыңды окугансың, орозоңду туткансың, уяттуу жериңди сактагансың, бейиштин кайсы эшигинен кирем десең дагы киргенге саңа уруксат дейт. Демек, урматтуу апалар, энелер, ордуңар чоң, силердин сөзүңөр өтөт, силерди угат, жалбарып суранарым, эскертерим, өзүңүздөрдүн мойнуңуздардагы милдетиңиздерди так аткарыңыздар. Ар ким мына ошол куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи, бардыгыңар койчуман сыяктуу жооптуусуңар, мына ошол жооптуу болгон нерсеңден сураласыңар дейт. Мына ошол эне дагы үй ичиндеги үй тиричиликке жана балдардын тарбиясына жоопкер, эртең кыяматта Аллах Таала сурайт. Мына ошол нерселерге кыянат кылбастан, бала тарбиясына, күйөөңөргө, башкага, мына ошол жанакы мен жогоруда басабеле айттым, жашоо кыска, бул кыска жашоо таарынышып, урушуп, өчөшүп, кайнеге өчөшүп, күйөөгө өчөшүп өткөзө бере турган өмүр эмес, бул ойношо турган өмүр эмес. Өзү дүйнөнүн өзү кыска. Дүйнөнүн өзү кыска, анын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүм 60 менен 70 ортосунда жашайт экен. Ито 60 менен 70-тин көпчүлүгүңөр 70-тин 40-ын өткөрүп жүргөндөр отурасыңар. Демек биздин астыбызда бир 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл убактыбыз бар. Аллах өмүрүңүздөрдү берсин, бирок жашообуз кыска баары кааласа, бул ачуу чындык. Демек мына ошол калган өмүрдү Кудай сүйгөндө бир пайдалуу өткөргөнгө Аллах Таала насип этсин.